эртең менен чыкканда негизи 4 түрдүү адамдарды жолуктуруп каласың. Биринчиси бул жаштар. Түнү менен шапар терип, түнкү клубтардан чыгып, чарчашып, уктаганы кетип атышкан болот. Экинчиси ырыскы издегендер, бул көчө шыпырып, нан жабып, анча-мынча соода саатыкка даярданып аткан адамдар. Үчүнчүсү бизде көп деле эмес экен, бирок орус улутундагы биздин туугандар иттерин сейилдетип, таңгамал ушинтип жетелеп жүргөнүн байкайсың. Анан төртүнчүсү бул анча-мынча спортко көңүл буруп, басып, чуркап жүргөн, анда дагы көбүнчө биздин улуу мундагы ата энелерибиз. Бир нерсени байкай албайм, биз эмнегедир мечитке шашпайт экенбиз. Багымдат намазына кетип аткан адамдар дээрлик учуратпайт экенбиз. Могу үйдө сайрап аткан чымчыктар дагы ушул Алла Таалага ибадат кылып, таңкы намаздан кеч калбай туруп, өздөрүнүн ибадатын жасайт экен. Биз ушул чымчыктарчалык дагы Кудайым бизге ушунчалык бар жокту берип койсо дагы, чымчыктарчалык дагы биз Аллага кулчулугубузду билдире албайт экенбиз. Таңкы намазга тура албайт экенбиз. Ошондуктан достор, убакытты текке кетирбейли, ырыскы издегенибиз деле, итти жетелеп чыкканыбыз деле, спорт менен машыкканыбыз деле намазга бекем болсок. Анан уйкуга өтө берилип уктагандарыбыз да айрыкча. Bunun için de özüm de qaytып кетип атам. Баарыбызга тиешелүү экен. Эртең мененки рызкыдан калбайлы достор.